Инфляция деген эмне? Муну биз жакшы түшүнбөйбүз. Бирок биздин аталар жана чоң аталар аябай жакшы түшүнүшөт. Тарыхка кайрыла турган болсок, Мореки ширинкенин баасы 87-жылы 1 тыйын болгон. 93-жылы 2 рубль болду. Мындайча айтканда, 1 тыйындан 2 рубльга өскөндө 200 эсе акча күчүн жоготту. Ошол момент сомго алмаштырар маалда алмаштыргандар алмаштырып жетишип калды, алмаштырбагандар эмне болду? Жөн эле акчасы эчтемкеге жарабай күйүп кетти. 10 000 рубль акчаң 50 сомго барабар болуп калды. 10 000 рубльдү 40 рубль айына зарплата менен жашап отуруп, 10 000 рубльдү чогулткан адамдын акчасы 50 рубль болуп калды. Эми 93-жылда айта турган болсок, ширинкенин баасы кайрадан эмне болду? Момундай кызыл 1 тыйындык болду. Азыр канча сом? 2 сом, 3 сом. Мындайча айтканда, 27 жылдын ичинде 200-300 эсе өсүп атат. 93-жылдан бери 27 жыл өтүптүр. Ушул 300 эсени бөлсөк 27-ге жылына 11%тен акча баркын кетирип атат. Банкта тургандар 4%тен жылына дивиденд алып жашап турам деп миллиондогон акчаларды салып койгон. Бирок ошол 4%тин кыскарткан тагдырда дагы эмне болуп атат? 7%тен ошол акчасы банкта туруп күчүн жоготуп атат. Подушканын астындагылар 11%тен. Биз сунуштап аткан криптовалюта акчаңызды инфляциядан сактап калуунун бирден бир жолу. Криптовалюта жаңы цифровой бизнес жана жаңы мүмкүнчүлүк.